Саламатсыздарбы? Мен атым Акимбай Даниэль, 3-Б классында окуйм. Мен бүгүн канаттуулар классына кирүүчү тоокту изилдөөнү чечтим. Тооктун түпкү теги Индияда Банкир тоогу болуп эсептелинет. Банкир тоогу 800 граммдан турган, 8ден 12ге чейин тукум берет жылына. Азыркы биздин бакма тооктор 4 килограммдан 5 килограммга чейин болот. Жылына 200ден 250ге чейин тукум берет. Тоок 3 бөлүккө бөлүнөт. Башы, кулку бою, буттары. Башында тумшугу, таноосу, бир жуп көздөрү. Толку боюнда канаттары, куйруктары, ички органдары жайгашкан. Бутунда болсо 3 манжасы алдыга, 1 манжасы арткага болуп жайгашкан. Тамактануусу булар чөп, жем, ушаланган жем жана суу ичишет. Тоокторду адамдар 3 багытта пайдаланышат. Жүн берүү, куш жүн берүүчү эт багытында жана тукум багытында. Тооктун эти пайдалуу жана даамдуу, жумшак болот. Тооктун этин диетадагы адамдар ичсе жакшы болот. Тукум жумурткасында биолог А, Б, С, Е витаминдер бар. Жумурткадан жөжөлөр ачылып чыгат. Жөжөлөр 2ге бөлүнөт. Бирөөсү инкубатор, бирөөсү өз үстүгү менен ачылат. Инкубаторда ачылгандар суукка чыдай албайт. 24 күндө ачылат. 21 күндө. Колго базылгандар суук болсо 21 күндө ачылат. Күн аба ырайы ысык болсо 17-18 күндө ачылып чыгат. Бизге өтө пайдалуу канаттуулар болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сабагым аяктады.